Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей бүгүн биз илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулап жатабыз. Илим, инновация, интеллектуалдык менчик, жалпы эле бүгүнкү күндүн технологиясы фундаменталдуу илимдер менен байланышкан. Фундаменталдуу илимдердин бир нече кылымдар бою жетишкендиктери акыркы келип отуруп, мынакей 20-кылымдын экинчи жарымынан 21 кылымдын башында эбегейсиз чоң баягындай бир айыл чарбасына жалпы эле элдин өзүнүн талабын аткарууга абдан чоң таасирин берип, кызматын кылып келе жатат. Ошол фундаменталдуу илимдердин, классикалык илимдердин бири бул химия илими. Химия илиминин негизги башааты, негизги ордосу болуп, биздин Улуттук илимдер академиясынын алдындагы органикалык эмес химия институту. Бул институт өзүнүн эл аралык байланыштары менен, жаш кадрлар тартуу менен бүгүнкү күндүн чакырыктарына, талаптарына жооп берүүгө аракеттенип келишет. Бүгүн биз ошо сиздердин назарыңыздарга, ошол менен жогорудагы айткан химия жана химиялык технологиялар институтунун жамааты менен сиздерди тааныштырып, алардын жасап аткан иштерин сиздерге ошол жөнөкөй тил менен жеткирүүгө аракет кылабыз. Анда сиздердин назарыңыздарда ошол институттун иши жөнүндө биздин берүүбүз болмокчу. Бул институттун башчысы, директору Кыргызстанда белгилүү окумуштуу химия илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын академиги, убагында Улуттук илимдер академиясынын президенти болуп иштеген, баарыбыз жакшы тааныган, сыйлаган профессор Жоробекова Шарипа Жоробековна. Биз алгач ушул урматтуу академик эжекебиз менен сөзүбүздү баштасак, андан кийин лабораторияларга өтөбүз. Саламатсызбы, урматтуу Шарипа Жоробековна? Мынакей акыркы бир 20-25 жылдарда биз сиз менен жалпы эле илимдин жалпы маселелери боюнча эң бада системалуу түрдө эмес, көрүнө калган жерлерде, конференцияларда, айрыкча сиз Илимдер академиясынын президенти болуп турганда көп иштерди баягындай чогуу уюштурдук. Мен ал кезде билим берүү министри болчумун. Абдан жакшы күндөр болгон эже. Мынакей бүгүн эми чынында оор эле болуп атат. Бардыгы эле бир эле Илимдер академиясында жалпы эле биздин Кыргызстандын экономикасы жөнүндө сөздөр болуп атат. Бирок баары бир илимсиз биз эч нерсе кыла албайбыз. Анын ичинде фундаменталдык илимдер. Булар химия, физика, математика, биология, вот ошондой иштерди ушу алып барып, кыйынчылыкка карабай дагы эле мынакей өзүңүздөрдүн эмгегиңиздерди берип жатасыздар. Бүгүнкү биздин негизги максатыбыз ушу сиздин өзүңүздөн, институтуңуз жөнүндө ушу уккубуз келип, ушул биздин илим жана турмуш телеберүүнүн күйөрмандарына өзүңүздүн оозуңуздан ушул жаңылыктарды угалы деп келдик. Биздин институт 94-жылы эки институттун негизинде кошулуп пайда болгон. Ал мурда органикалык эмес, жана физикалык химиянын институту, анан органикалык химия институту болчу. Анан 94-жылы ошо эки институт биригип химия жана химиялык технология институту деп аталган. 94-жылдан бери ошол атында иштеп атат институт. Институтубузда 8 лабораториябыз бар. Азыркы учурда 116 киши иштейт. 116 кишинин ичинде илимдин, химиялык илимдин докторлору 13, кандидаты 34, андан башка дагы андан артык дагы бир член-корреспондент, 4 академик иштейт. 4 академик иштейт. Академиктер Мурза Ибраимов, Сулайманкулов, Иманакунов жана мен өзүм. Ошо 4 академик иштейбиз. Эми химия азыркы абалда баягы академиянын тагдыры чечилип аткан кезекте эң эле мындай негизги суроо ушу биздин химия институту
ошо институттарда жасалып аткан иштер биздин элибизге, биздин экономикабыздын, республикабыздын экономикасы өнүгүп кетишине, айыл чарбага дагы, промышленность, могу экологиялык жагынан ошол ар кандай тармактарга ошо химиктердин салымы керекпи же кереги жокпу деген суроолор туулат. Мына биздин эле менин лабораториям биофизикалык химиянын лабораториясы деп аталат. Жалаң эле ошо биздин лабораторияда иштеген окумуштуулар 98-жылдан бери 11 проектти утуп алды. Эл аралык фонддон, жанагы эл аралык фонддор бар. Анын ичинде эң эле биринчи келгенде Американын департаментинин, айыл чарба департаментинен келип биздин 95-96 жылдарга ушу 3 проектти финансировать этип кетишкен. Ал башталышы болчу. Андан кийин башка эл аралык фонддорго, НАТОга жана МТЦ деген фонддорго берип, ошо калгандагы жана 11ден кийинки ошо 8-ин дагы аткарып атабыз. Мына быйыл дагы, былтырдан баштап дагы 2 проект аткарылып атат. Эми ал деген жөн эле сөз сүйлөгөндө проект аткарылып атат дегени менен ошо проекттерди аябай ар кайсы проектке $300,000 бир $200,000 чейин берилет. Анын ичинен элдин айлыгы грант деп коет. Анан көбүнчө жана жабдык алуу. Мына ошо биздин институтта 4 миллион сомдун тегерегиндеги акчага алынган жабдык бар. Ошо бирок ал жабдык баары бир биздин институтка жетишпейт. Ошондуктан биз могу мындай частный центр бар, научно-производственный илим деген. Ошону менен кошулуп центр коллективного пользования деген ар кайсы жакта эле жаралып атпайбы. Ошо мен президент кезегимде биз 11-жылы ошондой центр түзгөнбүз. Биздин институтта азыр дагы ылдый жакка түшүп ошол центрди көрсөтөбүз. Ошо центрдин ичиндеги жабдыктын баарына биздин лабораторияларда иштеп аткан биздин илимий кызматкерлердин баары барып, ошол бир жерде приборлорду, бир жерде чогулган приборлорду ошол жерден анализдерин жасатып, ал жерде обслуживать эткен дагы өзүнчө специалисттер бар, обслуживать этип ошентип кетет. Бирок эми ал азыр болсо ал центрди жоюп жиберишкен. Центрди жоюп жиберген, официалдык түрдө жоюлганы менен, бирок ал центр баары бир иштеп атабыз. Анткени эми турмушта ар кандай болот экен, кандай бир каттар жазылып, ошонун негизинде баягы статусу эметип калган, бирок ал центр баары бир иштеп атат. Биздин жабдыктарыбыз ошол жерде. И менин лабораториямда иштеп аткан старший научный сотрудник Проходенко Виктор Александрович деген сотрудник ошол жабдыктардын баарына жооп берет дагы и обслуживаниясына жооп берет. Анан ошентип чыгып атабыз да, ошо кыйын эмеде. Башка лабораториялар боюнча да? Башка, ал бир лаборатория. Башка лабораторияларда айтсак, мисалы үчүн нанотехнология боюнча лабораторияда Айтмакчы, биз ал лабораторияны убагында илим жана турмуш телеберүүсүнө бергенбиз. Жакшы. Ошо ал лабораториянын башчысы 10 айга Польшага барып иштеп келди. Саадат. Анда мурун тартканга белеңер? Жок, же келгенден кийин. Ал биринчи тарткансыңар. Бирок ал лабораториянын кызматкерлери дагы эл аралык журналдарга өздөрүнүн статьяларын чыгарып, Япондогу окумуштуулар менен байланышып, Европадагы окумуштуулар менен байланышып, ошондуктан Польшага бир сотрудникти, младший научный сотрудник, анан кийин Саадат Касымбаевны чакырып, 11 айга, 10 айдан ашыраак болуп калды, стажировкага барып иштеп келди. Жайында июлда келди. Ошол жакта жазылган иштердин негизинде бир 4 статья дагы чыгарышты эл аралык журналда. Анан кийин эми алар иштеп аткан азыр нанотехнология бизге бүгүн эле же эртең эле биздин республикада колдонбосо дагы, бирок фундаменталдык жагынан ал иштердин мааниси аябай чоң.
Ал эми 60-тан тиги Саадат Касымбаевна жаш окумуштууларга деп кошуп коебуз. Эми жаш болбосо дагы бизден кичүү бир окуучулар бар жеринде. окуучулар бар, кандидаттар 2-3 кандидат чыгарган, азыр дагы чыгарган жатат. Ал лаборатория. Азыр лабораторияга барып, ушу сотрудниктер менен сүйлөшкөндө аны дагы аныктап аласыңар. Бирок алар дагы азыр болсо алардын көңүлү азыр могу алюминий жака буруп атыш. Алюминий чыгарууга жана сиенит, бокситтер менен иштөөгө, ошолордун составтарын изилдеп, ошолордун технологияны өнүктүрүүгө, ошого азыр көз карашын ошол жака буруп атышат. Бокситтердин запасы бар да? Биздин Кыргызстанда бокситтер жок, сиениттер бар. Сиениттер бар. Бокситтер көбүнчө тиги Казакстанда бар, жанагы Павлодар заводунда биз өз убагында биз алар менен иштешип жүргөнбүз. Анан бир убакта бизде алюминий заводу салынат деген сөз чыкты эле го. Вот, чыкканда мурун Блишинский Станислав Владимирович деген кайтыш болуп калды. Член-корреспондент ошол агайыбыз иштечикен ошол боюнча. Анан ал киши кайтыш болгондон кийин ал иштер мындай эметип калган, унутулуп калган. Азыр Бектер Мырза Ибраимович ошолорду кайра өнүктүрүп, жандандырып, андан ары да өнүктүрүп, ошо технология менен иштейбиз деп атат. Анткени келечекке аябай керек болот. Анан дагы бир лабораториябыз бар, жанагы эме менен иштеген. Алтын чыгарганда цианиттер менен иштеген. Цианиттер микробиологиялык жол менен иштешет. Ал проблема аябай чоң проблема. Бирок мен могу директор катары айтып кетишим керек, ал проблеманы бул биздин лаборатория көп жакшы мындай чече албай жатышат. Эмнегедир дегенде ал микробторду өстүрүп, ал микробтор жаш балдардан дагы капризный болот. Аларды өстүрүп, алардын ошо иштеген режимдерин сактап, ага өзүнчө бир завод салыш керек. Анан кийин могу алтынды баягы чыгарганда сырт жактан технологиясы менен келип атпайбы инвесторлор. Алар ошо чыгаруу, алтынды чыгаруу жагына бизди жолотпойт. Бирок алардан калган жана отходторду, мисалы үчүн дезактивация жасаганга, ага ар кандай технологияны чыгарууга мүмкүн. Биотехнологияны дагы жана биотехнологиялык жагы менен, микробиологиялык жагы менен дагы аны тазаласа болот. Бирок ошол иштерибиз мындай биз көп жарыялаганы менен, бирок мындай жакшы деңгээлге чыкпай жатат. Аны эмеси боюнча, доказательство боюнча мына өткөн жыл боюнча бир статья чыгара албай коюшту. Ал ошол иштерди дагы жакшылап туруп, мына келеркиде биз карашыбыз керек. Улантабызбы ал иштерди, улантпайбызбы. Но бирок проблема актуалдуу. Андан эч ким кача албайт. Проблема актуалдуу. Мамлекетке керек, жерибиздин экологиясын сактап калууга керек. Бирок аны ошо кандайча иштеш керек, ошол жолго, ошол микробиологиялык технологиялар бизде ашыктыра алабызбы, турмушка ашыктыра албайбызбы? Эми ушунча жылдан бери ал жерде көп татаал проблемалар бар. Кинетикасы боюнча, стабильность, туруктуулугу боюнча ал микроорганизмдердин аны кандайча көбөйтүш керек, ошол проблемалардын баарын чечүүгө ушу бир лабораториянын алы жетүүгө мүмкүн эмес деп ойлойм. Эгерде ошондой керек болсо, мүмкүн институтта ачып, керектүү специалисттерди чакырып, анан ошого иштерди ашырыш керек. Мен келгенден бери көбүнчө жаштарга эми жаш деп коебуз, эми жаш болгону менен баары эле 60ка жакындап, 60тан ашып калган. Өз убагында эми ушу 20 жыл өтүп кетти да, жанагы Советтер Союзу тараагандан кийин 20 жыл өтүп кетти. 20 жыл деген дагы ушу биздин окумуштуулардын эмесин, жашоосунун көп эле мөөнөтү да 20 жыл. Эч жака кетишкен жок, башка жака иштеп кетишкен жок, жанагы ушу илим менен аралашып келишти. Анан ошондуктан ошолорго биз мындай көбүнчө көңүл бурганга умтулабыз да.
Анан ошондой окумуштуулардын ичинде материаловедение деген лабораториясы бар, жана Дилдаев Насипхан Сапуханович деген жигит эметет, башкарат ал лабораторияларда. Алар дагы көп жакшы иштерди жасап атышат алар. Мисалы үчүн былтыр могу тиштин трансплантация медицина менен байланыштуу да, ошонун тиштин покрытияларына кандай бир жакшы материалдарды чыгарып атышат. Анан кийин металлдын кошулмаларынан дагы жакшы бир материалдарды алып атышат. Ошондой, ал лаборатория ошондой. Анан Хакин Сломонкулов деген академиктин лабораториясы бар. Ал киши ошо өмүр бою иштеген боюнча жанагы неорганикалык заттар менен органикалык лиганттардын ортосунда кошулма алып, ошол кошулмаларды биологиялык активдүү кошулмалар сыяктуу кылып иштешет. Бирок эми ал иштерди дагы баягы мурунку эле иштердин уландысы. Но бирок айтышыбыз керек, акыркы жылдарда алар жалаң эле мурункудай кошулмаларды алып эле, анан кийин тиги спектрлерин тартып, анан химиялык составын изилдеп коюп калбай, алар азыр ошол заттардын ичинде кандай химиялык байланыштар пайда болот, аны кандайча кылып эсептеш керек. Эми квант химиянын негизинде ошолорду эсептей башташты да, Шитыева деген докторубуз. Урматтуу Исак Абакирович, сиз ушул органикалык химиянын лабораториясында эмгектенип келатсыз. Ушул тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Органикалык химиянын эң негизги максаты татаал бирикмелерди алыш, синтездеп алыш керек. Ушуну алыш үчүн көп нерсенде эме колдонот да, негизи шаймандар. Ошолорду мен кыскача айтып кетейин деп атам. Негизи реакция жүргөндө таза алынбайт. Ошо таза алыныш үчүн, анын туруктугун изилдеш үчүн, анын структурасын изилдеш үчүн могул эмелерди колдонобуз. Муну хроматография деп коет. Хроматография негизи экиге бөлүнөт. Газовая хроматография дейт, жидкостная хроматография дейт. Жидкостная хроматография ал орысча айтканда недеструктивный метод выделения необходимых соединений. Недеструктивный деген, то есть ушу температура жок, эң өтө эме болгондо бир 30 градус. Ошо эме шаттар абдан андай десем жумшак болот, и алынган бирикмелер бузулбайт да негизи. Газовая хроматография да бар. Газовая хроматография деген ал өтө мындай деструктивный методко кирет. Ол бийик температураларда вот ушул тотал сместерди бөлүп чыгарат да, бөлүп чыгарат. Урматтуу Алтынай Сулаймановна, сиз ушул лабораторияда иштегениңизге абдан көп жыл болуптур. Азыркы учурда доктордук диссертацияңызда жактап атыпсыз. Азыр ушул лабораторияда иштеген кызматкерлер тууралуу, жанагы өйдөдө Шарипа Жоропбекова айтып кеткен 11 проектини утканыңыздар, жана ушул химиялык жана химиялык технологиялар институтунун ишмердүүлүгү тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Мен өзүмдүн илим жолдорум башталганына бир 20 жыл болуп калды. Анын ичинде мен өзүмдүн илимий кандидаттык диссертациямды коргодум ушул институттун эмесинде. Азыркы бүгүнкү күндө болсо мына 15 жылча болуп калды. Доктордук илимий иштерим жетилип, мына азыр коргоонун астында турамын. Нукура эле биз өзүбүздүн лабораторияны мисал катары айтсак, мен нанотехнология деген лабораторияда иштейм. Биздин лабораторияда
10-дан ашык кызматкер иштейт. Биз бул өзүбүздүн лабораторияда мына бул ааламдагы чоң мында алыскы, жакынкы мамлекеттердеги азыркы талапка ылайык өнүгүп келе жаткан нано технология деген илимдин жаңы багытында иштеп келе жатабыз. Бул багытта биз 15 жылдан бери иштеп, озурлуу иштеп жатабыз. Анан ошол алдыңкы өнүккөн мамлекеттерден артта калбастан, Кыргызстандын маданиятын, илим жактан аны деңгээлин дагы да Кыргызстандын жараны катарында көрсөтүүнүн багытында биз алар менен тыгыз кызматташта иштеп келе жатабыз. Алсак Японияда Кумамото университети менен биздин тыгыз кызматташтыгыбыз бар. Польшада Адам Мицкевич деген университет менен тыгыз байланыштабыз. Ошондой эле өзүбүздүн жаш өспүрүм келе жаткан жаш илимий изилдөөчүлөрүбүздү, аспиранттарыбызды биз ошол жакка контракттын негизинде жөнөтүп, ар түрдүү алдыңкы проекттерди утуп алып, ошонун аркасында биздин жаштар илим алып келе жатышат. Алып көрсөк, мына Машима деген улуу мындай япон химия илимдеринин доктору, профессору менен тыгыз байланышта болуп, алардын университетинде биздин 3 жаш илимий кызматкерлер иштеп келе жатат. Ошондой эле жакынкы күндө мисалы менин консультантым жана биз Польшага барып 8 айлык илимий командировкада жүрүп, алар менен өзүбүздүн мындай азыркы иштеп жаткан эми багытыбыз менен алардын багыттары менен айкалыштырып, бизде кандай жетишкендиктер болсо алар менен өз ара мындай пикир алмашып дегендей, алардан биз көп жакшы нерселерди үйрөндүк. Бизде болгон нерсе биз аларга айтып дегендей, бүгүнкү күндө тыгыз байланышта эмгектенип келе жатабыз. Ошондой эле мына биздин жаштардын алып көрсөк, мына институт окуп жүрүп эле 3-4 курстун балдары келип, бизге ушул багытка аябай кызыгышып, бизге да үйрөтсөңүздөр, биз да бир илимий кызматкер болсок, магистратураларга, бакалаврларга тапшырсак деген өтө мындай залкар жаштарыбыз бар. Ошондуктан бул институтубуз, химия институту, химия технология институту бүгүнкү күндө аябай мындай жаштарды өзүнө тартып, жаңы багытта илимдин жаңы немелерине өтө кызыккан мезгили. Мен ойлойм, что биздин бул илимдин келечеги өтө терең. Жаштарыбыз канчалык мына коммуникалдуу эмелер пайда болгондон баштап интернет дегендер бар, билесиздер. Кандай сонун азыркы заманда шарттар түзүлгөн жаштарыбыздын илим жактан кызыкканга, өздөрүн өнүктүргөнгө. Мен ойлойм, ушу жаштарыбыз бул биздин Кыргызстандын келечеги болуп эсептелет. Ошондуктан илим, маданият жактан биз жаштарды дайыма колдоп келишибиз керек. Ушул биз дагы артта калбастан, ушул алыскы, жакынкы чет мамлекеттердеги жаңы жаңылыктар менен бирге мындай атаңдашкандай болуп иштеп, озурлуу мындай эмгектенип келе жатабыз да. Алардан артта калган жокпуз. Биздин көптөгөн жакшы проектлерибиз өтүп атат, алар кызыгып атышат бизге. Мисалы жакында Түштүк Кореядан келип кетти бир делегация, келип туруп биздин алып жаткан мындай биздин методдорубузга, биздин жаңы ыкмаларыбызга кызыгышып, алар өздөрүнө бизди чакырып атышат. Биз аларды бияка семинарга, конференцияга чакырып, ушинтип дайыма мындай өз ара катнашта илимди биз өркүндөтүп келе жатабыз.